Баарыңарга салам, менин атым Гулиза Айткулова. Түштүк Кореянын эң алдыңкы университеттеринин биринде инженерия факультетин бүтүрүп, азыркы учурда Сеулда жашап келем. Өзүм Кыргызстандан болом. 2001-жылы Талаш шаарында төрөлүп, 18 жашыма чейин Талаш шаарында чоңоюп өскөм. 2008-жылдан 2019-жылга чейин Талаш шаарындагы Раиса Яковлевна Рысакова атындагы номер 2 орто мектебинде окугам. Жашоомдогу окуу боюнча, карьера боюнча жетишкендиктерим дал ушул номер 2 мектептен башталды эле. 1-классыман 11-классыма чейин жалаң бешке окуп, англис тилинен олимпиадник болдум. Мектепте жалаң бешке окугандыгыман 2016-жылы 8-классымда мактоо баракчаларын баарын чогултуп, билим берүү министрлигинин конкурсуна катышкам. Конкурстан өтүп, Шанхай кызматташтык уюму уюштурган Кытай мамлекетинде 12 күнгө бекер экскурсия лагерге катышып келдим. Лагерде 12 күнүн ичинде Урумчи, Бейжиң жана Уэйхай деген шаарларды кыдырып жүрдүк. 5-6 классымда мектебибизде Кытайдан келген Лаошидан бекер Кытай тилине барганым үчүн Уэйхай шаарында концертте комуз менен таласымды чертип ырдап берип, жана алардын тилинде кытайча ырдап бергем. 8-классымда мектебимден англис тили боюнча 11-класстар менен олимпиадага катышып, шаардык деңгээлде 2 орунду алгам. Ошол учурда менин жашоомдо англис тили боюнча карьерам башталды деп айтса болот. Мектеп учурунда 8-класстан 10-класска чейин Владимир Сергеевич Шалагин деген мугалимге англис тили боюнча курстарга барып, көптөгөн олимпиадаларды жеңдим. Мектеп, шаар, облус, республикалык деңгээлдерде жеңип жүрүп, эң башкы байгем Билимкананын республикалык олимпиадасында 9 жана 10 классымда катары менен чемпион болгом. 2017-жылы 9 классыман баштап өзүм дагы башка адамдарга англис тили боюнча курстарды окутуп баштадым. Өзүмдүн курстарым жана олимпиадалардын ортосунда 9 классымда артыкчылык көөлүгү менен бүтүрүп, USAID уюштурган демократия лагерине Ысык көлгө 10 күнгө бекер жолдомо алгам. 11-классымды Америкадан бекер Flex деген программа аркылуу окуп келдим. 2018-2019 окуу жылында Вашингтон штатында Порт Орчард деген шаарда жашадым. Америкадан бекер хост үй-бүлө менен жашап, айына $125 стипендия алып, Америкадагы мектепке барып жүрдүм. Талаш шаарындагы номер 2 мектебимде жакшы окуган салтымды үзбөй, Америкадагы мектебимде дагы жалаң бешке окуп, айдын эң мыкты окуучусу деген наамга ээ болгом. Америкалыктардын алдында өзүмдүн кыргыз экенимди даңазалап, ар кандай Кыргызстан жөнүндө презентацияларды кылып, талант шоусунда Машботой комузда ойноп чертип бергем. Программирование багытында класстарды алып, Google'дан келген инженер бизге мугалим болуп, Сиэтлдагы Google'дун кампусуна бир күнү экскурсияга алып барган. Ошол учурда мен Google'дун кампусун көрүп алып, вау, мен дагы бир күнү ушундай Google'дун кампусунда программист болуп иштейм келет деп, ошентип инженерия факультетине англисче окуйм деп тандап алгам. Америкадан келгенден кийин Таласта 1 жыл англис тилинен сабак берип жана университеттерге бакалавриат курсуна тапшырганы даярдандым. Мен өткөн университеттердин арасынан Түштүк Кореядагы Инчон шаарындагы Инха университети мага окуума стипендия берген үчүн 2020-жылы сентябрдан баштап ушул университетте окуп баштадым. Кореяда университетте инженерия факультетинде окуп, англис тили боюнча онлайн сабактарды окутуп жүрдүм. Баягыдай эле Атай Огонбаевдин Машботоюн чертип, комуз менен таласымды ырдап, Кореядагы кыргыздардын уюмунун ар кандай иш-чараларына катышып жүрдүм. 2024-жылы жайында бакалавриатты ийгиликтүү аяктап, азыркы учурда программист болуп стажировка кылып жана америкалык университеттерге магистратурага тапшырганын даярданып жаткан кезим. Келечекте буюрса, чет өлкөдөн алган тажрыйбамды колдонуп, Кыргызстанга өзүмдүн таласыма чоң салымымды кошом деген үмүтүм бар.